Мыйзамдыда тоготпогон сатуучулар ушинтип товарларын жолдун четине коюп алып, адам өтчү жерге сатканы бул мыйзамга туура келбейт. Сиздин оюңуз кандай? Бул видеороликке өз оюңузду жазып калтырыңыз. Жана бул видеоролик көпчүлүккө таралып кетүүсү үчүн албетте бир дана лайк басып коюңуздар. Неге сен мені алма кел мәректі аласың? Жашна болмайын ешқашан. Болмайын. Мені артаңада жанымна қойып. Ал спорда. Ал спорда. Өтірсем өтір. Ал спорда тұра. Ешқандай спор емес. Ал навес тұра. Ne oldu? Al öyle. Ешқандай. Ал спорда. Tek karma. Сен алшына керек. Бардығы тұра. Bu sporda oturan satta şu an. Ne oldu lan? Sporda oturan, spordan çıksın, polnik olmaz. Мамлекеттик кызматта иштеген чиновниктин үйүнө кирген уру үй ээсине нааразы болуп кат жазып калтырган. Бул тууралуу Эст Можо басылмасы жазып чыкты. Маалыматта окуя Мадхья-Прадеш штатына караштуу Хатагео шаарында катталган. Ууру салык кызматынын орун басары болуп иштеген атка минердин үйүнө уурулга кирген. Үйдө баалуу буюм же ири суммадагы акча табылган эмес. Бир топко үйдү тинтип тажаган уру атка минердин иш столуна турган блокнотко үйүңдө акча же алтының болбосо эмнеге үйүңдү бекитесиң деп жазып калтырып, үй ээси 2 жумалык тыныгуудан келгенден кийин иш столундагы каттан улам үйүнө ууру киргенин билген. Кийин 30 000 рупий жана майда барат алтын зер буюмдарынын жоголгонун байкаган.